Кутман күн. Бүгін 12 апрель 2025 жыл. Бадыраңды 14 мартта отырғыздық әлі көчетін алып келіп. Бүгін ошондо бір айға чукул уақыт болып қалды, 28-29 күн. Бадыраңыз ушундай болуп өсүп қалды. Азыр бадыраңыз негизинен байлап қалды. Көрлөр чоң, көрлөр кичинерээк, өсүмдүктүн алдына жарашып атат. Анан бул видеобузда биз бадыраңдын каптал шактарын пасынкование боюнча айтып берсек деп атабыз. Жана муруттарын алуу боюнча. Мисалы, карап келсеңиздер, бадыраңда мындай муруттар чыгып кетет да. Бул муруттар негизинен баягы башка өсүмдүктөргө жармашып, бадыраңды кармап туруш үчүн да, баягы жармашып чырмооктун муруту сыяктуу кызмат кылат. Анан биздики жипке байланганына байланыштуу мунун азыр кереги жок, ошон үчүн алып салабыз. Себеби дегенде бугада ашыкча энергия, ашыкча азык зат кетип атат. Андан сырткары муну көрсөтө кетейин. Мисалы бул жерде карасаңыздар, мына талбырактар чоң болуп кичине жолтоо болуп атат. Бул негизги бутак, негизги чөңгөгү. Бул каптал бутагы да. Ошо экөөнүн ортосунан бадыраң байлайт да. Мына карасаңыздар. Бадыраң байлап атат. Анан бадыраңдан сырткары мына мен сөмөйүн тийип турган жалбырак чыгып атат. Ошол ашыкча болот да. Бул жалбыракты чулуп алып салыш керек. Буга дагы ашыкча эле азык заты кетип калат да. Төмөн жагында карап көрөлүк. Мына мында карасаңыздар, биз дагы 4-5 күндөн бери келе элек. Өсүп кетти 4-5 күндө. Мына бул жакка бадыраң байлап атат. Ар жагында мына жалбырак турат да. Ошол жалбыракты алып салыш керек. Төмөн жагынан да көрсөтөйүн. Мына карасаңыздар, бул жакта аябай өсүп кеткен. Негизги бутак бул. Каптал бутак бул. Бул жерде мына байлап атат. Бадыраң гүлдөп. Ар жагына аябай эле чоң жалбырак чыгып кеткен. Бул өсүп кечигип калганбыз да биз. Өсүп кеткен, эртерээк алыш керек. Ушундай кылып туруп алып салып туруш керек да. Антпесе алар азык заттарын кошо жеп, күчүн кетире берет. Мына кийинкиден көрсөтөйүн. Мына мында дагы нарак болуш керек сиздерге. Мына негизги бутагы, каптал бутагы. Бул жерде бадыраң байлап атат, гүлдөп. Ар жагында дагы бир бутак чыгып атат, көрдүңөрбү? Мына. Яна айтайчы. Мына. Негизги бутак, анан берки каптал бутагы, мына бул. Ар жакта бадыраң, анан бул жакка бутак чыгып кеткен. Ошо бутактын кереги жок. Биз кечигип калганбызда өсүп кеткен бул аябай. Мына төмөн жагында карасаңыздар. Ошондой эле бутак чыгып кеткен да. Аны алып салабыз. Негизинен ошентип туруп бир 2 күндө, 3 күндө бирден алып турушка туура келет да. Азыр биз кичине созулуп кетти дедим. Бирок бүгүн алып койсок, дагы 2-3 күндө келип дагы алып кетебиз да. Бадыраңды өстүргөндө ушул моменттерди эске алыш керек да.